Шевченко. Өз акымдан сырткары корей кыздын акчасын да алмай болдум. Мелдешке сиңдим Валентина Шевченко менен биргеликте даярдык көрдүк. Экөөбүздүн кармашыбыздын айырмасы 8 күн. Азыр биз Торонтонун Канада шаарындабыз. Дал ушул жерде бир тууганымдын чемпиондук күрөш үчүн кармашы өтөт. Акыркы 2 айдагы машыгууну АКШнын 3 штатында өткөрдүк. Башында Техаста, анан Лас-Вегаста, соңунда Мэн штатында болдук. Ар кандай залда күчтүү спарринг өнөктөштөр менен даярдандык. Адаттагыдай биздин устатыбыз Павел Федотов коштоп жүрдү. Баарыңыздар билгендей, кореялык атаандашым таразага түшүү иш-чарасында менден 3 килограммдай оор болуп чыкты. Ал салмагын беттешке чейин 57 килограммга тууралашы керек эле. Мунун айынан Невада спорттук комиссиясы тарабынан кармаш үзүлтүккө учурап кала жаздады. Мелдешти болтуруу үчүн көптөгөн кагаз иштерин бүтүрүп, чуркаганга туура келди. Атаандаш менен 3 раунд толук кармашкандан кийин калыстардын чечими менен жеңишке ээ болдуңуз. Мелдешти мөөнөтүнөн мурда жыйынтыктоо планы болду беле? Каршылашың күчтүү болсо нокаут кылуу кыйын. Джи Йон Ким чабал мушкелерден эмес. Мага салыштырмалуу UFC уюмунда бир канча кармаш өткөргөн. Анткени менен турнирдин башынан аягына чейин мен үстүмдүк кылып, мыкты экендигимди көрсөтө алдым.